Тапшырмаларды уланталы 11-чи тапшырманы карай турган болсок, эки сандын суммасы 0ду берип атыптыр. Ошондо бул жерде квадрат болуп аткан үчүн мындай терс сандарды квадратка көтөрсөк да оң санга айланып кетет. Ошондо оң санга оң саңды кошсок 0дөн чоң сан чыгат да. Ошондуктан бул кашанын ичинде 0 чыгыш керек да. Бизде 0ду квадратка көтөрсөк 0 болуп, анан косулмасы 0ду берет. Мисалы ошондуктан x -5ке барабар болуш керек да, сөзсүз. -5ке 5ти кошсок 0 болот, 0дун квадраты 0. Анан бул 3кө барабар болуш керек. 3төн 3 алсак 0, 0гө 0ду кошсок 0. Себеби башка учурларды ала турган болсок, мисалы үчүн 5тен башка эле бир санды койсок, мисалы -6 кылып койгон болсок, -6га 5ти кошуп туруп квадратка көтөрсөк, анда бул жер -1 болот. 6тан 5ти кемитип калабыз. Анан 1дин квадраты 1 чыгып калат да. Ошондо бул жер 1 чыгып калгандан кийин 1ге 0ду кошсок деле, калаган бир оң санды кошсок деле 0гө барабар болбойт да. Ошол себептен сөзсүз 5ке барабар болуш керек x. Эгер сөзсүз 3кө барабар болуш керек экен, ошондо -5ке 3тү кошсок -2 болот. Ошондо 4 чоң болуп калат. Кийинки тапшырма 12-чи тапшырманы карай турган болсок, бул жерде өйдө карай стрелка берилген. Мына өйдө стрелка бул мына карагыла, ар кандай a жана b оң сандары үчүн дейт. Оң сандар үчүн өйдө стрелка жаңы операциясы a стрелка b барабар a'нын b-нчы даражасындагы формуласынын жардамы менен аныкталган дейт. Бул жаңы амал, жаңы операция деп аталат. Кээ бир тапшырмаларда жаңы амал деп айтылат. Мындай тапшырмаларды көргөндө балдар болгону формула ордуна эле коюп чыгарып коебуз. Эч нерсени ойлонбойт экенбиз. Эң жөнөкөй тапшырмалардын бири болуп эсептелет бул. Ошондо мына a'нын ордуна 3 турат, b'нын ордуна 2 турат, анан барабар a b'нын даражасы a'нын б-нчы даражада деп болуп калат экен. Ошондо 3 стрелка 2 болгондо бул жерде 3тү бул жака квадрат 9 чыгып калат. Ошондо мунуку дагы ордуна эле койсок, мына 2нин ордуна a'нын ордуна 2 турат, мына b'нын ордуна 3 болуп калды. Мына коюп койдук. 8 болду. Демек 9 8ден чоң.